сторис кизип аттым эле. 1 миллион сом разыгрывать этип атам да. Шашпай кармагандайбы? Эми балыкты полный алгандан кийин баары калып калат да кычыктардын. Шында суу бир аз муздак болгондо балыктар жай чоңоет. Көргөндө мына балыктар ушундай свежий. Assalamu alaikum урматтуу Skybus YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен жакшы бир жаңалыктар менен бөлүшөлү дедик. Биринчиден кармаган орозубуздар кабыл болсун. Экинчиден биз ушул бизнесмен, бизнес чөйрөсүндө жүргөндөр, ишкерлик менен алектүү болгон байкелерден, эжелерден жакшы бир интервьюларды алып, сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Достор, биздин алгачкы каарманыбыз биз менен маек куруп берүүчү байке, Бекзат байке. Учурда миллионер балык гриль фирмасынын негиздөөчүсү. Алдыда көрөбүз. Бирге. Аз мо сторис кизип аттым эле. 1 миллион сом разыгрывать этип атам да. Ошол боюнча эмнени кылып атасыз? Бул бал да, 1 миллион бал разыгрывать этип атам да. Бул сертификат UDS-дечи. Сом эмес бирок. Эми бир бал 1 сомго барабар да. 1 миллион бал берсем, ал ошо 1 миллион сомго барабар болот да. Буну чындап эле иштетсе болот да. Только балык грильди иштетип аласың да. Азыр тамашалап сторис кизип атпаймынбы? Миллион алып обменкага барып доллар кылып жүрбөй. Балык грильге барып алмаштыргыла депчи. Балык грильден бул ошо 1 миллион баарына бөлүнөбү же бир эле кишиге берилеби? Сертификат да? Бир эле кишиге. Сертификаттын убакыты бар. 1 сутка деген убакыты бар. Ошол сутканын ичинде сен 1 миллион акчаны иштетип калсаң, иштетип калдың да. 1 миллион ошол балды сен счеттун 50%-ын гана төлөй аласың да. Мисалы үчүн 2 миллиондук счет болсо, 1 миллион бал менен төлөп, 1 миллион сом менен берип коесуң да. Бул жерде жаңы филиал ачтырсыңыздар. Ооба. Кандай болуп атат? Бияка ачтык, уже 1 ай толук менен иштедик, алга чейин бир аз адаптационный период болду. 1 ай март ичи иштедик. Жакшы буюрса, элдер дагы балыкка көнүп баштады. Биз ачардын астында аябай көп ой пикирлер болду. Кыргызстанда ким балык жейт эле, балык менен шаурма калды эле кылбаганыңар депчи. Андан бир көрөлү дедик. Тобокел кылып. Результат кандай болуп атат? Жакшы эле? Буюрса жакшы. Азыр мына ороз айы кирип калды. Көбүнчө ооз ачууга келишет. Эми бизде деле ыймандуулар көбүп калбадыбы? Буюрса. Ошол анан ЦУМдун сотрудниктери постоянно эле эт, аркы берки тамактарды жей берип, балык жегиси келип калышыптыр. Алар да келип жеп рахматын айтып кетишип атат. Буюрса акырын пландар ишке ашып баратат. Бул балык менен шаурма жасалган бизде биринчи эле жолу. Же башынан бар. Жок, негизи бул түрктөрдүн тамагы болгондо неме балык экмек дегенче, бирок ал бөлөк балыктан жасалат да, скумбрияданчы. Скумбриянын өзүнүн мындай өзгөчө даамы бар, ал бардык адамга жага бербейт да. Форельден жасап көрдүк. Биринчи форель грилде бышып келет, анан бул жактан ошо этин ороп тостерге ысытып берет. Буюрса жакшы, мен өзүмө да жагат, бутпан жагат. Азыр ороз болуп тамак жөнүндө сүйлөшкөндө курсакты ачып кетип атат. Бир эме канча, бир шаурма канча сом? Эми балыктын баасы кымбат болгондуктан, эми кымбат деле эмес, в принципе 220 сом бир балык шаурма. Ал жерде балыктын саны деле жакшы, салмагы таза, эч нерсе аралашпаган. Натуральный салат магаттар менен, өзүнүн фирменный соус менен берилет. Ошол өзгөчөлүктөр. Бирок баары деле адамдар адаттагыдай көнүп калган бек шаурманы сурай берет экен. Анан көп ойлондук. Биринчи адамдарды сразу эле только балык же деп заставить ете албайсың да. Анан тооктан коюп көрөлү дедик. Тооктан шаурманы коюп көргөндө адамдар тоокту көрүп келип туруп, анан балык да барбы деп туруп, балык алып кеткендер болот да. Эми акырын балыкка көбүрөөк көндүрүп алсак, анан биздин деле атыбыз чыгып, элдер таанымал болуп калганда, только балыктын этинен ассортимент болот да. Достор, кечинде буюрса ооз ачкана келгенде бул жерге Бекзат байкенин балык гриль
фаст фудуна келип, ооз ачып, балыктын дамытатып, өз оюңарды билдирип кетсеңиздер болот, буюрса. Бул жерде канчага чейин иштейсиздер кечинде? Саат 10га чейин. График ошол бойдон эле, буюрса кадимкидей 9дан кечки саат 10га чейин болуп туруп, сунда жабылат ошол кезде. Биз деле ошол убакка чейин иштеп туруп, ошол ооз ачар убагында 7 саат 7:30 10га чейин жакшы эле. Эми көбүнчө заказ беришет ооз ачарга үйгөчү. Бизде белки цехтан дагы доставка бар да. Үйгө коноктор келип калса же үй бүлө менен ооз ачар кылабыз деп калса, жакшынакай балык заказ берип коюп туруп, сонун дамдуу ооз ачар болуп койсо жакшы идея да. Балыктан жасалат балык экмек, твистер, стрипси, fish and chips. Fish and chips деген бул Европада аябай таанымал. Бизде шаурма канчалык көп неме болгон болсо, Европада fish and chips ошондой да. Аларда балык арзан. Треска деген балыктан бышырышат. И мындай өтүп кетип атып, карпинка турбайбы? Аларда ошол сыяктуу фастфуднылар бар. Бүт баары fish and chips сатышат да. Ошону биз да алып келдик. Анан Европадан келип, сыртка чыгып келгендер көрүп, таң калып жеп көрбөйлү деп форельден жеп көрүшөт. Эми чынбы жалганбы? Биздики дамдуу экен деп айтышат. Анткени форельден өзүстө өсөт. Дамы жакшы, таза сууда. Ошол себептен Азыр элдин баары эт менен шаурма жасашпайбы? Баары тренд ошол эт менен шаурма жасап, баары биринин артынан бири чыгат да. Эмнеге сиз ошол балык, эмнеге ошол балыктан шаурма жана балыктан жасап бир трендтен чыгып, бир өзүңүздүн угуңуз менен баштаганыңызга эмне себеп болду жана эмнеге андай кылдыңыз? Негизи эми баягы эт менен шаурма деп аткандар, ал эми аты эт да. Бизге деле бул жака келип атат, мен эт менен шаурма алып келип берем. 150 сомдон, анан 180 сом, анан 200 сом депчи. Эттин эми килограммы 600 сом болуп атса, анан 200 сомго кандай эт болсун деген немеде тоок илейли дедик. Анан берки трендтен чыгып өзгөчөлөн балык деген себеби, эми балык пайдалуу, биз өзүбүз өндүрөбүз. Ушу биздин деле кыргыз эл көбүрөөк балык жеп пайдалуу тамактанса деген максатта мындай доступный кылыш керек да балыктычы. Эми биздин немеде стереотип бар да, балык, ой, форель бул там царская рыба, бул кымбат дегенчи. Антсе дагы жакшылап азыр өндүрүш бизде балык өнүгүп баратат, көбөйүп баратат. Ошол сыяктуу эле биз деле фастфудтун немесине трендин өзгөртүп балык берип элдерге сунуш кылсак алат экен. Буюрса 3 жылдан бери азыр иштеп келип атабыз балык грилдер. Ооба. Заказдар жылдан жылга көбөйүп, элдер дагы балыкка баа берип, маани берип, азырмы күн ысыды, азыр жай мезгили келгенде сыртка чыгып карасаң бүт баары эле балык жеп жүрөт. Чын? Болгону булга чейин деле жемек экен, көрсө сунуш жок экен да. Сунуш болбосо каяктан талап болсун, туурабы? Ошол сыяктуу эле. Достор, Begzat Baking компаниясында балык грилде бир гана шаурма эмес, доставка менен форельдерди да доставка кылат. Буюрса бул жака баракчаны белгилеп койсо, ошол жерден каталогдорду көрүп, үйгө заказ берсеңиздер болот. Азыр Begzat Baking балык фирмасына барып ошол жакта көрсөк болот, Ооба, барып келсек болот. Ал жакта көрсөтөлү анда. Малектөрдү өздөрү өндүрөт, кээ бирөө болсо сатып алат. Сиз өзүңүз кандай кыласыз? Башкадан алып келесизби же өзүңүз өндүрөсүзбү малектөрдү? Биз буюрса максатыбыз бар, өзүбүз да өндүрөбүз дегенчи. Негизи аны жолу билбегенге, мындай байкап сураштырып көрбөгөнгө кыйын сезиши мүмкүн, негизи оңой эле экен. Анын бүт баардыгы өзүнүн аппараттары бар экен, сатып келип эле, экранын сатып келип, жакшы суу болсо, определенный бир убакытта алдан уже балык чыгат экен. Эми азыркы убакта Кыргызстанда уже малек чыгарыш маселе эмес болуп калды да. Аябай көп адамдар өздөштүрүп алды аны. Ошол чыккан малекту дальше өстүрүш азыр бир аз маселе да. Анткени малек аябай көп, бирок аларды өстүргөнү суу ресурстар бар, бирок алар даяр эмес да. Даяр эмес дегенде ал жерде казыш керек, жакшынакай кылып туруп садокпу же бассейн куруш керек, алга толтура акча керек дегендейчи. Эми акырын болуп келип атат, бирок азыр ошо малек жактан проблема жок да. Сырттан деле, Казакстандан деле толтура келет.
илгери ошол Казакстандан алып турушчу эле. Азыр уже быйылдан баштап уже бүт баары өздөрү өндүрүшүп атат да. Сиз ошол жаңы пруд казып, ошол жерде жаңы ишкерлик кылып атканда эмнеден баштадыңыз? Сизде финансы бар беле, же бирөөнөн алып тургансызбы, же каржылангансызбы, же кандай кылгансыз? Эми бизде негизинен идея бар болчу. Анан мен партнерим бар, ал көп жылдан бери ошо балык чөйрөсүндө балык өстүрүп, Ташкөмүрдө Нарын дарыясы өтөт. Ошол жерде жаш кезинен эле өстүрүп билип келген бала. Анан ошол ушундай идея айтып калды. Биз деле кылбайлыбы? Могу өзгө жакын жерде депчи. Биз буга чейин балыкты ошол Нарын дарыясынан ташып келип балык киргизеткенбиз да. Анан кийин бул жакка деле ачып койбойлу деген. Анан давай анда ачып коелу деп биз азыр ошол жактан өзүбүзгө деле алып иштетебиз балыкты. И экспортко деле жөнөтөбүз да. Эми аны баштаган себеби ошондой эле, жөнөкөй эле мындай сүйлөшүүдөн эле ушундай кылбайлыбы дегенден. Анан ушундай идея пайда болгондон кийин акчалар өстөрү эле пайда болуп баштады. Ал деген дагы кызыккан бир адам чыкты. Менде акча бар, мен деле көргүм келип атат, мен деле кийин келечекте кылам деди. Анда макул кошул анда бизге. Сен акчаңы бер, биз кылайлы. Пайда чыкса, пайдасын 3кө бөлөбүз. Сен да тажрыйба аласың. Биз да сага үйрөтөбүз. Эми бүт бардыгы пайда алат да. Ошол келишимденчи. Ошентип туруп эле башталды. Анан ортодо бандай непредвиденный ситуациялар болду. Погода, там трактористтин настроениясын карап калдык. Ичип алат, чыкпай коет. Ошентип кантсе дагы сабырдуулук менен буюрса ошол жерде каздык. Суу келди. Жер маселеси болду эле, арендага алып алдык. Арендага эле алып туруп, ошо 4-5 бассейн казып туруп, ошол жерге балыктарды таштадык. Буюрса суу таза, суу булактан чыгат, булак суусу. Буюрса ошо таза сууда балыктар да бат жакшы чоңойот экен. Бизге да ошо жакшы жардамын берип атат. Жакшы пайдасын берип атат. Буюрса Кирип кармай берсе болуп туруп, нар жак бетинде туруп алып, качып кеткен парнелерди кулап айтып бересиңер. Ушулар Ушул биздики. Жай балыктар чоңоюп калыптыр. Күн жылуу болуп, суу тунуп жакшы болуп калды да. Тақта чоңдору бул жерде средний терде кичинекейлер окшойт да. Ушундай кичинекей бул жактан башталат да. Мындай баары нарастанияга кетет да. Эгерде аралашып кетсе кандай болот? Бири-бирине зыянбы? Жок. Зыян эле эмес. Совсем чоң менен совсем кичинекей аралашып кетсе, чоңдор жеп коюшу мүмкүн. Хищная рыба да. Курсак ач болгондо бири-бирин тиштеп баштайт да булар. Бул жерде болжол менен канча балык бар? Бул жерде бир 5000дей бар го? жок, көп. Көппү? 15 миңдей. Даже 15тен да көп, 20 миң. 15 миң. Мында 20 миңдей, тигинде 20 миңдей, 20 миң, анан тигилер жок, тиги чоңдар. Булар чоңойгон сайын бөлөт да. Бул азыр бир аз чоңойгондон кийин 2 бассейнге бөлөт. Анан чоңойгондон кийин 2 бассейнде 4 бассейн бар да. Чоңойгон сайын буларга көп пространство таап калат да. Ошого жараша булар бөлүп туруш керек да. Могуну мисалы үчүн 2 ай болду, 2 бассейнге бөлдүк да. Бир бассейнде болчу. Чоңойгондо экөөгө бөлдүк. Азыр булар дагы чоңойгондо дагы бөлөбүз да. Канчалык мындай кеңири, эркин чоңойсо, ошончолук тез башым чоңойот да. Тез анан мындай подвижный болот да. Воздух көп болот да. Жемни кандай бересиздер? Мал мененби? Жем өзүнүн режими бар. Режим менен берилет. Дарылары бар, дарыланат. Өзү убакыты менен. Кадимкидей эле оорушат булар да, Кадимкидей ооруйт го. Булар деле жан тирүү жан да. Ар кандай ооруларга кабылат. Анын жолдору бар, дарылаган. Кандай жем бересиздер? Бул башка жактан келеби же? Жемдер жемдер баары импортный. Составтарын карап неме кылып убара болбойбуз, анткени көптөн бери берилип келаткан жем. Ошо производитель ошол эле Европадан келет. Эми жемдин составында в основном балыктын уну менен балыктын майы,
Ал жерде эч кандай мындай түшүнүксүз заттар жок да. Эми бул тирүү жан да, буларга зыян бир химикат бирдеңе көрсөң сразу отражаться этет да. Сразу терс немесин берет. Бүт бардыгы органический немени ал комбинированный болот. Алга дагы ошол эле жүгөрү кошулат составына. Биз былтыр Турцияга барып келген ошол именно заводду көрдүк. Завод ичине кирип, ошол жем алган завод да. Көрдүк. Ошол кадимкидей эле арпа будай келет экен, бул жактан балыктын уну келет экен, бул жактан балыктын майы келет экен. Ошонун баарын аралаштырып, витаминдерин кошуп. Достор, өзүңүздөр көргөндөй мына балыктар ушундай свежий, ушундай күчтүү дейсизби? Кармалбайт колго. Мейли кармалбай экен, кармалбай болчу. Ал көрүндү да кыскасы. Ушундай свежий балыктар, достор. Жеми ушундай көрүнүштө. Алып ийсеңер да болчудай. Жетти да сон. Чоңдоруна берип көрбөйлү. Бүгүн байкеңер щедрый, да? Нормально багыс болду. Ооба. Сиз рыбак күнү отпосуз беле. Эми балыкка чыкканда негизи перчатка болбосун да, сыйгаламаш үчүнчү. Жайна кармалып болбоду. Негизи рыба келемиз. Бул жерде айтып атам, балыктар силерге салам айтып атат депчи. Ифтарга если чо заказ берип койсоңор даярбыз, барып калабыз дегендейчи. Эми бандай бул арада Skyboss деген атайында реклама тарткандан көрө азыр мондайлар аябай эффективно иштейт да. Жөнөкөй досуңар айтып аткандай болупчу. Анан бандай шук деген видеолор бүт баары эле тартышты үйрөнүп алып, ал менен эч ким таң калтыра албай калды. Азындай естественность, жөнөкөйлүк. Илгертен бери эле өз жөнөкөйлүк бааланып кетти. Азыр деле ошол жөнөкөйлүк трендте болуп атат. Жөнөкөйлүк. Кайра сондай. Башың орто отурбайсың. Как есть эле айтып сүйлөп. Кыйналбай. Кислородду көп талап кылат бул карел. Өзүнүн нормасы бар. Кислородный нормасы бар. Канчалык кислород жакшы болсо ошончолук өздөрүн жакшы сезишет да. Бачымда өсөт да. Кислород жок болду деген, азайт дегенче уже булугуп калышат да, воздух жетпейчи. Азырма как раз шлюздү тазалайт азыр. Шлюздү тазалаганда суу көбүрөөк өтөт. Кислород да көбүрөөк берилет да. Бул мисалы могу балыктар канча убакыттан кийин жегенге бир же болбосо сатканга жарап калат? Бул бандай порционка, анан товарный деген болуп бөлүнөт да. Порционка деген азыр мисалы могулар порционкада. Булар 300 граммдан 700 граммга чейин да. Алдан кийин уже товарный кетет. 700төн өйдө килограммдын тегереги товарный болот. Аны ошо базарларда сатат го. Анан кийин атайын заказдар болот. Мага мисалы үчүн 2 килограммдан өйдө болсо, деп туруп бааны көбүрөөк берет. Баа скупать эткендерчи. Анан атайын ушундай бассейн кылып алып туруп 2,5 килограммга чейин өстүрөт да. Мисалы бул балыктар уже күзгүгө, азыр жаз күзгүгө уже товарный болуп калат да. А бул эртерээк товарный болот. Уже почти канча да бир ай, 2 айда. 2 айда уже
товарный болуп калат да булар деле. Бүткөн учурлар болуп калабы? Балыкты көнүп, балыктар чоңойбой. Эми бул түшүнүктүү эле неме да кышында суу бир аз муздак болгондо балыктар жай чоңоет. Мындай немесинде по графику эле чоңоет. Тоңбойт да кышында бул. Жок, бул жердин түбүнөн чыккан сууда жылуу чыгат да. Бул көргөндө. Достор, өзүңүздөр көргөндөй ушундай бир 3 прутка бөлүнөт экен. Кичинекейлери, орточолору, анан эң чоңдору. Кимде ким балык өстүрөм деп, же болбосо балык өстүргөн кызыккандар болсо, Леззат байкенин баракчасын белгилеп коебуз. Ошол жактан өзүнүз жазып сурасаңыздар болот. Учурда форелдин килограммы жаңылышпасам 550 сом болот окшойт. 1 килограммды бир жалгыз форель түзүшү мүмкүн. Андыктан достор, балык баккыла. Бул аянты боюнча канча? Леззат байке бул жердин общий. Бул жердин аянтын билбейм, так, бирок ушул 3 прут, 4 прут, 5 резерв деп коет, постоянно запаста турат да. Вдруг чыгып кеткенде эмес, чоңоюп туруп сатылбай же өтпөй калса ал жака бөлүп койгонучу. Ошондо дагы 1-2 ай уже убакыт болот да пока. Ар кандай моменттер болуп калат. Бизге ушул неме карайт. Биз атайын аябай издегенбиз бул жердичи. Ылдыйда заказник бар. Биз ошо өйдөсүндөбүз да. Ал жакта аябай чарба көп болгондуктан бир аз суунун тазалыгында неме бар да, маселе бар. Бул жакта булак могу жерден эле чыгат да. Болот да. Ошонун таза жерди издегенбиз да. Бизде буюрса ушул жер чыкты да. Ушул жерди 4 прутту түзүш үчүн канча каражат жумшадыңыздар? Где-то bir $8.000 da ketти окшойт. $8.000. 8-10 миң доллар да кетти. Эми вагонго ана ичинде обустройствосуна, анан шлюздар бар. Анан балыкка отдельно акчага сатып алып коесуң. Бир жерде эң кымбат эле ушу балык менен жеми да. Анан калгандары как обычно эле трактор келип касат. Жемин 3 мал да, эртең менен түштө кечинде. Жок, 2 мал. 2 мал. Эртең менен анан кечинде. Просто нормасын билиш керек да. Кайсыл салмакта балыкка канча нормада неме жем бериш керек экенчи. Көп берип салбаш керек, же совсем аз берип салбаш керек. Ошондо анан жакшы чоңойт. Жем салганда жебей алган балыктар деле болот да. Баары эметип. Же өзүнүн нормасы менен жеген эле балык болуп калабы? Жок. Шустрыйлары көбүрөөк жейт. Анан мындай ооз ачкандары калып кетет. Баягынтип бардыгы средняя навеска болуп саткан убакыт келгенде чыгат арасынан. Аз чап калгандар чыгат. Булар деле ошо адамдарга окшош, буларда деле инвалиддер бар. Кыйшайып, мына көрдүңбү, капталда бак сүзүп жүрөт. Ошо мисалы инвалид. Алга пенсия берип турабыз айына. Экинчи группада. Ошо? Бул да коюп турсаңар, Бул жерде эми кислород кеңири жыргап атат да. Салмагы 5 килограммга чейин барат го. 5 килограмм тегере. Бул дагы чоңоет. Булар форель 12 килограммга чейин чоңоет экен да. Узунуч? Узунун билбейт экен, бирок ушул салмагы 12 килограммга чейиндер көргөндөр бар экен да. Азыр мына уже салмагы 5 килограммга чейин чыгат. Олар, ушурдалар. 5 килограммга. карачы, чекелери кызарып, прям эти бышып калыптыр. Бул дагы карма берсе эмгичиликка чейин барат да, 8. Өз максимум ошо 12ге чейин өстүрүшөт экен да. 12 килограмм. Биздеби, Кыргызстанда? Немеде, Ташкөмүр жакта бар фермаларчы. Ошолор кээ-бирөөлөр ушундай кылышат экен да. Эми анын канчалык чоң болсо анын баасы жараша да. Жана эме өтүмдүүлүгү аз болуш керек, чоң балык. Көп ала бербейт да. Жок, нормально. Ала беришет. Ооба. Жакшы баада алат. Өзгөчө баа менен кетет. Сыйлуу конокторго бир козу тарткандай эле болосуң да. Эми баягы ресторанда стейк бышырып берип атпайбы, съемка немечи ошол сыяктуу да. Турцияда 1,5 килограммдан өтсө, анын атын съемка дешип алат экен да. Анткени булар кызыл түстүү балык да.
Семействосы бир да. Ооба. Бизде барып алып туруп салман дейт, анан кантип эле форелиң салман болуп калабы десек, жок биз дейт немени 1,5 килограммдан өткөнүн салман деп коебуз деп атпайбы. Салман ал башка түрүбү балык? Ошол жерден өз эле суу сыргап чыга берет да. Мисалы үчүн ушул жерден эле мондай 2 труба суу чыгып атат. Ушул азыр балыктарга түшөт да. Анан белки өйдөдөгү сууда эле ошол башы жок да, ал деле ошо жерден эле по пути келип атып эле топтолуп булактан чыгып туруп эле мондай речка болуп калган да. А башы алыс эмес, 1 километр нар жактан да топтолуп суу чыгып келет. Таза, чай кайнатып ичсең, дамбуу, бышкан, дана булакты. Азыр самовар бар, кайнатмакпыз. Орозобуз да эми. Кечире кайнатабыз. Чиркейлерди жейт да. Жейт. Тазалап турат. Секрет го кадимкиде, секрет калмайт да. Анан суур чыккан немер ошол балыктар анча-мунча урта турат. Норкалар. Норкаларчы. А келтат чоң-чоңдору бар. Канча көлөмдөгү балыктарга чейин иштейт экен алар? Алар ошо 200 граммдарды да урта турушат. 260 грамм, 70 граммга чейин урат. Алар күнүнө келет да. Жок, күнүгө эле ушул жакта пештери бар. Бул жакта да пештери бар. Анан норканы салып да. Норкада эме кооптулук жаратат да, жана суунун астынан тешип суунун агымы пайда болуп калат го. Ушундай эле болот. Жок, андай жок. Чекелердин эле үй салып алган да. Ийин терең болот эле. Норкаларда эме болуп турбайбы? Бир мисалы ушул жерди алгандан кийин бөлүшүп турбайбы? Территорияны? Территорияны. Биринин жерине келишпей. Анысы билбейм. Ошондой эмес бар го. Өткөн эме собраниясына катышкан. Бөлүшүп аткан. Бул жер меники деп. Бирөөсү чыгып айтты, кыре балдар деди. Эмне балыктар меники депчи. Ал жака барып алып. Негизи ошентип бөлүшүп алышты. Атаман, чоң атаман бери ушул жер биздики деди. Кызыл китеп жасатып атыптыр. Кийин жер көтөрүлсө сатабыз деп. Безет беке ушул жаңы ишкерлик менен баштап аткан, ушундай бир ишкерлик кылам деген ишкерлер болсо, жаш балдар болсо, ошолорго бир оюңузду айтып, пикириңизди билдирип койбойсузбу? Кеңешиңизди бөлүп. Пайдалуу кеңешпи? Эфирдин аягында пайдалуу кеңеш. Жара турган сөздөрүңүздү айтып койбойсузбу? Эми бардыгы баягы китептегидей умный цитатадагылардай болбосун. Өзүнүн тил менен айтайлы. Негизи максат болуш керек. Чоң максат болуш керек. Ошонун артында майда мындай талыкпаган эмгек болуш керек. Эмгектенгенден чарчабаш керек. Идея болсо бардыгы сага жардам берет. Жолуңан бардык нерсе сага жардам берген, мындай пайдалуу болуп чыгат. Ошого эмгектенели, аракет кылайлы. Бир күн убакыт келет, өзүңөр байкабай каласыңар. Силер ошол кыялданган жашоодо, кыялданган мезгилде болгонуңарды өзүңөр байкабай каласыңар. Ошол жетишкендик болот да. Буюрса бизде дагы бардыгы алдыда, бизде эле эми акырын пландар ишке ашып келип атат. Мунун дагы артында чоң эмгек болду. Азыр дагы эмгекти улантып атабыз. Максаттар чоң. Бул жигиттерге дагы ийгилик иштериңерге, азаматсыңар, ошентип элге көрсөтүп, элдерге кандайдыр бир мотивация берип, ушул неме менен жаштар бар бизде толтура. Аябай мындай эмгекчил, баш иштеген жаштар көп экен да негизичи. Ошолорго көрүп турса керек, бардыңарга ийгилик. Коркпогула, силерге дагы ийгилик. Жакшы. Ушул канал буюрса Кыргызстанга аябай чоң пайда алып келчү дей. Өнүгүп өсө бергиле, подписчиктериңер көбөйүп, силерден адамдар көп жакшы пайдалуу нерселерди алсын. Көрсө. Ошо. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй биз балык фирма боюнча жакшы бир обзор кылып берүүгө аракет кылдык. Жакшы болду, жаман болду, балык алыш сиздерден албетте. Балык өстүрүү биздин Кыргызстанга жана ар бир аймактарга өтө ыңгайлуу, өтө бир шарттары туура келе турган ишкерлик десем болот. Эмнеге дегенде бизде жер толтура, суулар кенен, дароо балык өстүрүп бир ишкерлик баштасаңыздар, бизге бир өтө деле бир коркунуч жаратпайт, өтө деле бир чоң бир нерсе керек эмес.